Бишкектеги Интергелпо көчөсүнө умуркайдын оозуна бинт тыгып, пакетке салып таштап кетишкен. Наристени 2 окуучу таап алып, ата-энесине айтышкан. Бул окуя тууралуу кененирээк күбөлөрдөн билип көрөлү. Умуркайында вообще ойлогон эмес. Либо бир мышкой кылган деп ойлодук, либо бир жаныбар деп ойлодук да. Мен кечээден бери жүрөгүм калтылдап, чынында. Билбейм, мен өзүм келе албай турам да, түнү менен. Баланы багып алам деп эле эме кылып атам, бирок акыбалы оор деп атат, аны барып сурап биле элекмин. Мындай жакшылап карасак, баш жагы көрүндү, чач жагы көрүндү. Чачынан байкады бул осунчу. Экөөбүз келе атсак, жерден бир үн чыгып калат, мышыктын үнүнө окшогончу. Маган ачсак, бала жыпчыңат экен, киндиги үзүлүп экен. Кечээ таңкы саат 7-де менин жанымда турган 2 окуучу Таштандыдан ымыркайды таап алышкан. Анда азыр кененирээк окуя тууралуу билип көрөлү. Айтып өтсөңөр, кечээ кандай болду эле? Мектепке бараттыңар беле? Кечээ мындай болду да, короче. Мен саат 7-де ойгондум да. Мен күнүгө дос балам барам да ойготуп жүрөм мектепкечи. Мен өзүм кийинип, дос балам баргам да шлеп качанчы. Адашып калыпмын да, кийип алыпмын. Барып дос балам ойготом. Дос балам экөөбүз дос балам. Матуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Онда кийинип, мен үйүмө өтөбүз да, ботскейин депчи. Экөөбүз келе атсак, жерден бир үн чыгып калат, мышыктын үнүнө окшогончу. Интерес кармак эмес, дагы бир жерде ойноп кетебиз. Кайра чыгат да үнчү. Досум айтып калат, бас карап көрөлү дейт. Макул деп туруп, фонарь чандырып карасак, бир ак пакет бар экен да. Ошо пакет дем алып тур да, мындайчы. Дос балам айтат, ачып көрбөйлү деп. Мен коркуп да биз эмне экен депчи, ичиндечи. Ошо терин өтүп карадык бизчи. Ачсак, баланын башы турат да. Чочуп кетип, дос балам апасына чалды. Ага чейин дагы милициярга чалды да бул досумчу. Милициялар дагы бир 10 мүнөт кечикти. Айшпам келип, ошо карап, баланы мыяктан алып түшүп, биз досум экөөбүз. Баган ачсак, бала жыпчыңат экен, киндиги үзүлүп экен. Оозуна эме тыгыптыр дагы, элебизге. Бинт тыгыптыр дагы, багы. Неси эле экен мындай. Киндигин бетине ороп салыптыр да. Чалкасы менен жаткырып коюптур мындай алып. Аны алып жерде бир жаңы киндер бар экен эле. Алып туруп, коюп туруп, мына күлдөгөн үстүнөчү. Баланы алдык, көтөрдүм менчи, көтөрүп коюп, ороп койдук. Ага чейин милициярга бардым менчи. Барып, болбойсуздар байке, тезирээк барбайсыздар, бала өлүп калат дедим. Айтып, байкечи, үйгө кеткен деди. Мен келсем, келип алып кетиптир үйгөчү. Ол жерден өтүп кетсек, ушу биринчи банктан үн чыкты да бизгечи. Биринчи могул жерге келип калдык. Экөөбүз ойноп кеттикчи, күрөшүпчү. Ойноп кетатсак, бул жакта үн чыкты. Башына мане бербей кайра кетип калатсак, могул жерге жеткенде дагы бир үн чыкты да. Кайра бир кызыктык биз эмне бар экен ичинде депчи. Барып башына корктук биринчи ача. Күткөнмөсүңөр. Күткөн эмес. Умуркайында вообще ойлогон эмес. Либо бир мышкой кылган деп ойлодук, либо бир жаныбар деп ойлодук да. Барып туруп карасак, пакеттин ичинде бирөө дем алып атат да, жанымчы. Жаман башка пакеттин сырттары кан да, бүт кан, ичиде кан аралаш. Экөөбүз чочуп туруп пакетти кармадык. Эптеп кармап, ичин ачып карасак, биштекен байканчыбыз, биринчи киндиктер турат, эттер турат да, кыпкызыл болуп. Мындай жакшылап карасак, баш жагы көрүндү, чач жагы көрүндү. Чачына. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп, мен дагы ушул балам эч элге чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка кылып иштеп келем.
ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Жашынан байкады бул досумчу карап туруп чач турат дейт. Жакшылап карасак баш деди да. Баштай көрүндү. Булчу баш дейт. Жакшынан карасам чындап эле баш экен. Аны чыгардык. Биз башынан чыгарган жокпуз. Ошо жерге кайра мусоркаларга койдук да, жүрөгүбүз түштү биздинчи. Ами апама чалып туруп апа ушинтип мусоркадан баатып алып десек, апам чыкып эле чыгып койду буяка, чыгып туруп эле мен милициярга чейин апама чалгача милициярга чалып айттым. Айтсам точно аныктадыңар, балабы точно деди. О, бала ымыркай экен дедим. Тирүү дедик. А милициярга чалып туруп биз жан жерде шоковый состояние болгондо башка адрес айтып коюппуз да бизчи. Башка адрес айтып койгондон кийин алар башка жака кетип калышыптыр. А бул жактан пакетти көз коем, өлүп калды элек деп пакетти алып чыгып, могу гүл турат го. Гүлгө жаттыра койдук да, гүл жылуу болчу анткенчи. Гүлгө жаткырдык. Бул досум эки жакты карап атты. Бияктан кошуна экелер да чыкты да, көрүп калыпчы. Досум эки жакты карап пакеттерди сачып, кийимдер тапты да бул досумчу. Кийимдерди койдук, коюп баланы көтөрдү. Пакеттерин баланы көтөрүп, ошо кийимдерге ороп, жылуулук кылып турдук да. Киндиги деле өзү эле кыпкызыл бала, өзү кан аралаш да. Киндиги узун, учунда да бирдеке турат да, киндиктинчи упузун болуп турат. Ошентип милиция чакырып, бул досум чыдабай кетип, милиция ала гом бизде жакын эле да, тиги мектеп жактачы. Түшкө койгот гомгочу. Түшкө койсо биз биякта карасак, милициялар бул жерге келиптир да. Бул жерден чакырып эле койгом да биякачы. Скорый келип эле карап алып кетти. Оозунда бинт тыгып коюптур да. Оозунда кызыл нерсе турган. Биз анын башына кан оозунан чыкты окшойт деп ойлосок, көрсө бинт экенин алчы. Бинт тыгып коюптур оозуна. Ошентип комго барып бүт болгон нерсени ушундай айтып берип, баардыгын неме кылган. Тирүү калды деп азыр абалына Сарсанал атасыздарбы кызга? Сарсаналыбызда эле биз тапкандан кийин Сарсаналыбыз таап калып, Сарсаналыбыз табаса азыр тирүү эле экен. Бизге эң биринчи эле бизге жетти жандай. Оозуна бинт тыгылганын, жана кыз экенин, ошонусун милиция барганда эле бизге айтышкан да. Ошо тирүү экен абалы. Бул окуяга күбө болгон Байыштын апасы Ира Маманова ымыркайды багып алууну каалайт. Анда өзүнөн дагы бул окуя жөнүндө кененирээк билип көрөлү. Саламатсыздарбы? Мен ошо баланы таап алган баланын мамасы болом, Байыштын. Баланы багып алам деп эле эме кылып атам, бирок акыбалы оордоп атат, аны барып сурап биле элекмин. Көргөндөн кийин аябай жүрөгүңүз ооруду, анан ошондон кийин жүрөгүм ооруду, аябай эле ооруду. Балам айткан эле эмесинен эле жүрөгүм ооруду. Балам өзү да кечке настроение болуп, апа багып эле албайсызбы деп өзү пакеттен чыгарып, өзү эме кылып калганга мээрим салып калыптыр да. Апа чачы аябай капкара жакшынакай эме экен деп эле ошентип атат. Ошодон бери эле жүрөгүбүз ооруп эле эмне документ тууралайт экен, элден сураштырып, ошо если берсе мен багып алам. Кызым жок, 4 уулум бар, балдарым чоңоюп калды. Эркек балдар. 4 тең эркек бала, кичинекейим 8 класс, бул 9 класс, чоңу 2 курс, адан чоңу уже 20 чыгып калды. Эми мен жаштарга кайрылат элем, эми ушинтип төрөп таштап койгондон ордуна бирөөнүн эшигине таштап койсо деле багып алмак. Эми ит деле баласын жетелеп, тиштеп, ээрчитип кетип атпайбы? Бул нерсеге мен вообще эле билбейм, аябай жаман болдум. Ошо суранар элем, мындай кылбагыла, если бага албай, кыйналып, ушинтип алып бара турган жериңер жок болсо, төрөгүчө эле карап, жакшына семьялардын эле ишине таштап койсо, ошолор ушундай кылып эле багып алмак деп суранат элем. Ошо кечээ кызды көргөндөн кийин аябай жүрөгүбүз ооруп калды биздин. Кечке настроениябыз түшүп, кантип атат экен деп ошо ойлонуп переживать этип атабыз. Сурактуу учурунда дагы азыр энесин таба элеккен да, сиздерден дагы чалып атышабы, эмне деп атышат? Ооба, энесин таба элек, ошо кечке ит менен издеп эме кылышты, бирок баскан изине чейин барышты. Аябай эле кан кетиптир келинденчи. Үстүлөрүнө таш тизип коюп кетишти, анан такси менен кеткенби же каяка кеткен билбейбиз, ошо адан кийин эле изин таппай калышты. Демек бул жактан эле төрөгөн экен. Ошо жерден эле төрөгөнгө деп ойлоп атышат баары элечи. Ошо. Оозуна жанакындай бинт бар, пакеттин ичинде деп атышат. Баланын оозуна бинтти тыгып салыптыр, аябай эле тыгып салыптыр дейт. Анан тону ошо пакетке эле төрөгөнгө деп ойлоп атабыз. Тонун да бетине жаап коюптур дейт, баланын бетине баягы үнү чыкпаш үчүнчү. Бала чыйрактыгынанбы же кыз бала болгондуктанбы үнү ачуураак чыккан го.
ошого балдарым себепкер болуп калыптыр да. Эртең менен ошо дос баласы келет балама. Экөө чогуу чыгып кетет. Балам кийинип чыгып кетет да. Чыгып кетип 2 мүнөттүн аралыгында эле кайра чалат да. Апа ушундай мусорканын ичинен аллей таап алдык. Аллейдин үнү чыгып атат депчи. Эми чындыгында да бир ишенип бир ишенбей точнобу десем ооба дешти. Анан келип мусор кайсы жерде десем бактын ичин көрсөтүштү, бул жакта турат депчи. Анан интип башымды эңкейтип карасам ак пакетте мындай дем алганда пакет кыймылдап атыптыр чынында элечи. Анан бир коркунуч, эми таңгамал болчу коркунучтай сезим болду. Ал десек ала албадык да. Ала албай бир аз сүрдөнүп, баягы коркуп дагы сүрдөнүп дагы кандайлар ойлор болду. Балдар да эңкейип жата албай койду пакеткечи. Анан бул жерден сел саяк бир бомуш өтүп бараткан экен, ошону сурандык алып берип койчу депчи. Анан ал эмне экен деди эле билбейбиз, точно ошо бала окшойт десек эле байкуш ал да коркуп кетти чынында. Алып берип эле кетип калды ал. Анан милицияга чалдыртсам деген бала таап алдык деп балам айтса, биринчи тастыктагыла, точно балабы деген тастыктагыла деди. Анан ачкыла деди. Анан ачып карасак эле бала экен. Анан кайра чалып, ушундай бала экен, наристе экен, жаңы эле төрөлгөн бала, наристе экен десек эле хорошо азыр деп эле. Анан 10 мүнөткө жетпей эле келип калышты. 5 мүнөттүн ичинде келишти. Келип эле ошо скорый менен алып кетишти. Балам чалганда эми эртең менен айтканда эле бир башкача бир коркуп баары эне чочуйсуң да. Кантип эле депчи. Ошондой эме болдум. Анан келдим. Келгенден кийин таптакыр көзүң менен көргөн башка экен да. Көзүм эми соц тармактарда угуп жүрүп, баягы багып алат элем мен, мынтет элем, тинтет элем деп айта берет экен, сөз мененчи, оозуң сүйлөй берет экен. Анан ушундай мезгилде мындай таап көзүң менен көрсөң, бул уже башка шоковый состояние болуп калды. Мен кечеден бери жүрөгүм калтылдап, чынында. Билбейм, мен өзүм келе албай турам да, түнү менен өзүмө келе албай чочунуп калдымбы? Ойлонуп, баягы ойлонгон катуу, баягы коркуп кеткенге өзүмө келе албай атам, чынында дагы деле. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп, баланын энесин издеп жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги ымыркай ооруканага өтө оор абалда жеткирилгенин билдирди. Наристе айына жетпей төрөлгөн. Учурда шаардык балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Абалы орточо оор деп бааланууда. Айчолпон Мукашева, Жумабек Ногоев, 7 канал.